Мамлекет кызматчысы дегени, мамлекет сиздин саатыңызды, күнүмдүк 8 саатыңызды сатып алып ошого акча берип жатат. Эгер сиз 7 саат берип калсаңыз, 1 сааттын акчасын албаңыз. Жумуштан мурдараак кеттиңиз же кечирээк келдиңиз. Ошол күндүк 1 сааттын акчасын алган сизге болбойт. Эмнеге? Сизден сатып алган нерсени бербедиңиз го мамлекетке. Айды санап келиңиз. Айында канча саат жумушта болбодуңуз? 10 саат. Болду, айлыктан 10 сааттыгын минус кылып кайтарып бериңиз мамлекетке. Эмнеге? Мен иштеген жокмун. А эгер андай кылбасаңыз, ошол кыянат болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам барын айткан. Эми сиз мамлекет кызматчысысыз. Сиз кыянат кылгандыктан мага зыян болуп жатат. Мен келсем сиз жоксуз. Сиз намаз окуйсузбу, тахажжуд окуйсузбу, ажыга баргансызбы, мага тиешеси жок. Сиз кесибиңизди так аткарыңыз, мага пайда болсун. Сиз 9-да жумуш башталат деди, 9-дан 4-ке чейин иштеңиз, мага пайда болсун. Дин бизге ушуну үйрөтөт. Мамилеге так болуу.